Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 12 октябрындагы 435 жарлыкка ылайык социалдык контракт негизинде үй-бүлөгө көмөк алуучуларга 100 000 сом өлчөмүндө социалдык жардам көрсөтүлүүдө. Социалдык контракттын эң негизги максаты алардын эмгек потенциалын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү. Бүгүнкү күндө 183 үй-бүлөгө жардам берилди. Алардын 60% тигүү тармагына, 13% соода тармагына жана башка тармактарда иштерин ийгиликтүү алып барышууда. Саламатсыздар. Мен ушу соцконтракт боюнча 100 000 сом бөлүштүрүүсүндө ошого кошулуп калып, мен дагы алдым. Рахмат ушу өкмөткө, эмгек министрлигине да рахмат. Азыр болсо мынакей машинкаларды алып ушу ишимди баштадым. Прибыль болуп атат. Азыркы маалда мен кыздардын блузкасын тигип атам. Эми өзүм мындай жакыркчылыктан чыгууга аракет түрткү берген ушу өкмөткө да рахмат. Ушу Бишкек шаардык иш менен камсыздандыруу кызматкерлери да чуркап жүрдү, ошондо баарын көрдүк да, ошо алып атканда эметсек ушу мен бала менен отурам, рахмат деп баары ыраазычылыгын билдиришип ушу өкмөткө жакшы кубанычта болуп атабыз. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына караштуу медициналык училищени аяктагам. Кесибим боюнча массажистмин. Медициналык. Азыркы учурда массаждын кабинети ачып иштеп жатам. Бул кабинеттин ачуусуна жардам берген жана ушу мага иштөөмө мүмкүнчүлүк түзүп берген өкмөткө ыраазычылык билгизем.